Кечээ экс-президент Роза Отунбаева камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевга ырайым берүүсүн өлкө башчы Сооронбай Жээнбековдон өтүнгөн эле. Отунбаеванын демилгесин жогорку кеңештин фракция лидерлери да колдошкон. Мындан улам коомдо ар түрдүү пикирлер жаралганы маалым. Бул тууралуу юридикалык илимдердин доктору Канат Азиз өз ою менен бөлүштү. Мыйзам жагынан айта турган болсок, Роза Исааковна Отунбаева экс-президент болуп кайрыла алат. Ал мыйзамда 21-чи беренеде жазылган. Андан тышкары мындай муну субъекттер кайрыла албайт деген нерсеси дагы жок. Өтүнүч киргизгендердин депутаттар, андан тышкары улуттук ГКНБ мисалы үчүн, ошол эле ГСИН, башка эмнелер жана мындай эмгек коллективдер дагы киргизе алат бул өтүнүчтү. Бул дегени ар адам өзү кайрылса болот. Роза Исааковна киргизген өтүнүч, анан колдоого алынган, баягы депутаттар менен 6 депутат менен, лидерлер менен колдоого алынган бул өтүнүч мындай салмагы боюнча аябай саясий күчтүү салмак деп эсептелет. Буну мисалы үчүн ошо президенттин жанында иштеп жаткан ошо ырайымдуулук боюнча комиссия биз карабайбыз дей албайт, өзүңөр билесиңер. Бул маселе чечилиш керек деп ойлойм, анан мыйзам буга жол берет. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова азаттыкка берген маегинде азыркы болуп жаткан көрүнүштөр ал үчүн мыйзамга туура келбей жатканын айткан. Мыйзамда ырайым берүүнүн өзүнүн тартиби бар. Ал мыйзамда жана жоболор бар да, положение деген президент указында бекитилген. Ошол жерде бүт тартип көрсөтүлүп турат. Бир гана жолу бар, өзүнүн өтүнүчүн өзүнүн менен сотолгон адамдын өтүнүчү сиз эле ырайым берүүчү, бул баягы түбөлүк эркинен ажыратылган адамдарга ошолордун жана түбөлүк эркинен ажыратылганын 30 жылга мурунку кодекс боюнча 30 жылга, азыр 1-январдан күчүнө кире турган кодекс боюнча 20 жылга алмаштырууга өтүнүчү болбогон учурда да. Анан башка учурларда бүт учурларда өтүнүчү болуш керек сөзсүз түрдө. Азыркы мыйзам боюнча булардай кандай десем, немеге туура келбейт да мыйзамгачы. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев экс-президенттин бул сунушун өлкө башчынын чечим кабыл алуусуна түрткү катары кабыл алганын билдирген. Экс-президент Отунбаева жазып аны биздин төртөөлөр колдоп берип атат. Негизи мыйзам боюнча өзү киши өзү же адвокат аркылуу жазыш керек. Ошондо гана өзү юридический калчылыктан туура болот. Бирок эми бул жерде президент өзү деле чечим кабыл алат да. Ошол президенттин чечим кабыл алышына мындай түткү негизинде мен кабыл алдым да. Бул түткү негизинде сунушталып атат. Кудай буюрса, анда мен ойлойм, анда президент өзүнүн чечимин ушул жакка карап туруп, анда чечим кабыл алса туура. Ал эми юристтер Роза Отунбаеванын кадамын туура эмес деп баалашканын Вести KG сайты жазып чыккан. Бул акылсыздык. Эми бардык экстер президент ар кандай кылмыш иштерине болушуп өтүнүч кылса болот деп ойлоп калышат. Балким өздөрү да ишенткендир. Бул нерсе бардык убактылуу өкмөттөрдүн мурдагы мүчөлөрүнө мүнөздүү нерсе. Мыйзамдуу жол менен барбай, дароо кесип салышат жолду. Ал эми ырайым кылуу процедурасына келе турган болсок, анда Текебаевдин жеке өзүнүн өтүнүчү керек. Роза Отунбаеванын президентке кайрылуусу эч кандай юридикалык күчкө ээ эмес. Бул нерсе чамасы башка максатта кылынган. Эске салсак, президент Сооронбай Жээнбеков Текебаевдин ишине кийлигише албасын айтып, эгер Өмүрбек Текебаев ырайым сураса берейин деген сөзүн айткан.